комиссиялар эми акыйкат иштерсе ооба баарын тактап чыгабыз. өзүбүз байкап койгонду товарыбызды алсак алдык, албаса жок. Көпчүлүк алып кетти. Президент жиберди. Ошо келип карап, элге кандай жардам бере алабыз. Шундан кийин экинчи сел келсе дагы мынчалык катуу зыян булбай турган иш-чараларды баарын карайлы деп келдик. Ошол көпөрөлөрдүн кайра бир чоң болбосо деле бир адам өтө турган бир даражасын тапсак болобу болбойбу? Кичинекей тайыз көпүрлөрдү куруп алып, ошого келип баары такалып, мусор дагы баксактын баары алып келип, анан бияка кирип атпайбы. Каналдарга бурган мүмкүнчүлүк жок, ал жерде жок экен. Андан ошо баары табылып бириле биздики калды ошо. Сабыр кылыңыз. Биз менен жүрөт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жаз айлары башталгандан бери өлкөбүздүн аймагында бир топ селдер жүрүп жатат. Инфраструктурага, турак жайларга элдердин өзлөрүнө зыян алып келүү кесепеттери көбөйүүдө. Эң эле өкүнүчтүүсү селдин кесепетинен жарандарыбыздын өмүрү кыйылып жаткандыгы баарыбызды кайгыга салып жатат. Ата-энесине, үй бүлөсүнө урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин атынан жана жеке өзүмдүн да атыман терең кайгыруу менен көңүл айтам. Баарынан дагы адамдын өмүрү кымбат. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар катталганда биринчи кезекте адамдын өмүрүн сактоо боюнча чечкиндүү чараларды көрүшүңүздөр керек. Бүгүн мен өзүм да Ош шаарындагы селдин кесепеттерин жабыртаткан көчөлөрдү, Борбордук базарды Төлөкан айылына барып, үстүнөн вертолет менен да көрүп, жеринен элдер менен дагы жолугуп келатам.